Кыргыз Кудай теңирдин аурасын алып жүрөт делгенбиз. Бул болуп атат бүгүнкү күндө. Кыргыз ошол орунга отургандыктан дүйнө эли эчтеке кыла албай атат. Чыгарган чечими мына азыр жоолугушуулар жөнөөл бул жок, жөнөөл бир эскиче эле убара. Мисалга бүгүн орус элинин башчысы келишти эле. Не дегенбиз анан? Ошондо 4 мамлекет дагы эми чоң-чоңун гана бердик да. Мисалга Америка эли эмне кылыш керек дегенде, табиатты кантип сактап калам деп, калабыз деп ошол жөнүндө адамзат менен, мамлекеттер менен иштешсе Америка сакталат. Суу каптабайт, болбосо торнадо дейбизби? Кыйын кырсыкпы боло берет деп. Табиатты эмне менен сактап калыш керек? Кайсы илимде окутат дегенде аларда илим жок да, ал кайра кыргыз аларга берет. Арыстан Алайбы, анын көчүрмөлөрүбү. Эмне деп беребиз? Табиат качан сакталат? Табиаттын ээси биз болуп атсак. Адамдык сыпатка калыптанганда табиат ошондо тынчыйт. Кайра эле кыргызчылыкка келип такалган атат. Жаңы илимге, ааламдык билдирүүгө такалган атат мына. Адам ата көрүнүп, Теңир ата көрүнүп, Манас ата көрүнүп берилген илимге. Мына бул илим эмес, бул жөнүндө бир сабак эмес. Бул формула. Мисалга, Эргешбай ата айтып атпайбы, 60ка чыкканда ушу план жазгандан чарчадым деп пенсияга чыгайын деп жүрсө, мынан эле Актан деген баатыр мен сени 60 жыл даярдагам деп жастырып койду деп. Анысы кандай эле бул план, бул программа, кантип өсүш керек, адам кантип өзгөрүш керек, кайсы мамлекеттерди биргизишибиз керек, кайсы мамлекеттин орду бар, кайсы мамлекетке биз, кайсы улутка маани беришибиз керек, кайсы улутту бут ордуна коюшубуз керек, кайсы улутту көз ордуна, кайсы улутту көкүрөккө, кайсы улутту ушу курсак ордуна коюшубуз керек. Мына көрдүңүзбү? Америка деле баш болуп, кызмат кылат жаңы доордо деген менен деле өзүнчө баш боло бербейт. Ал санкция салып, анан мынтип кол коюп, анан мынтип көрсөтүп, ал жөн эле жаңылышып атат. Аны уш жерде отурган топ, уш жерде отурган ок Арыстан Алай эле кыйратып атат. Орус эли мына бул табиатты сактап калуу үчүн күрөшсө, Америка сакталат. Анан кайра эле ал программаны кайдан алат? Арыстан Алайдан, Кыргызстан ааламдык программаны албаса, булар баары бир өспөйт. Андан кийин орус эли эмне кылыш керек? Орус эли адамзатты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Эгер ошол үчүн күрөшсө, орус эли сакталып калат. Адамзатты эмне болуп сактап калат? Мына рак болуп атат, шишик болуп атат, писих болуп атат, алкаш болуп атат, катастрофалар болуп атат, автоавариялар болуп атат. Эмне кылып сактап калат дегенде, улуулукка өстүрөт, улутуна карабай. Кайра эле Кыргызга, кайра эле Арыстан Алайга такалып атат. Кантип өстүрөбүз? Мына ошо сиздерди өстүргөндөй эле ааламдан келген өкүлбүз деп, нурдан жаралганбыз деп, орус делененин курсагында нурдан жаралып атат да. Энергиядан жаралып атат. Кайра эле ошо табиатты тааны деп, ааламды тааны деп, адамзатты тааны деп, өзүн тааны деп, кыргызды тааны деп. Мына ошентип келип эле кайра эле Кыргызга баш ийип калып атат, кайра эле аурага, кайра эле ааламга, жаңы Кудайга. Мына жаңы Кудай ордун Кыргыз аткарып атпайбы? Кытай эли деле кызмат көрсөтүш керек экен, бул бут. Кызмат кылыш үчүн кайра улутту тааныш керек. Келип Кыргызды чукуп кетпей